Assalamu alaikum жигиттер, туугандар. Кайрат экөөбүз чыктык бүгүн көрүзө бир иш үй деп эле акчанын артынан чуркап жибербей бир жакшылык иш кылалы деп. Андан эмесе биз менен болуңуздар. Көрүз алдыда баардыгын көрүп эле иш үй болуп Москвада билебиз, баарыбыз тиричиликтеп келгенбиз. Бирок ошол эле убакта жакшылык кылууну да унутпай, Алла Тааланын астында бир сооп иш кылалы деп чечтик Кайрат иним экөөбүз. Новогирево метрого келдик. Көп сүйлөшүп калабыз го. Ал үчүн күнүгө эле иштебиз, братан. Иш үй уште эле келатабыз го. Тиричилик бүтпөйт экен да. Өмүр бою канча жыл жашасаң деле баары бир бирин бүтүрсөң бири чыгып, бул жакшы эле көрүнүш экен жашоо да. Анан экөөбүз сүйлөшүп, бул жерде сенин дагы чоң идеяң бар го. Давай бир жакшылык иш кылайлы деп экөөбүздүн ортобуздан чыккан бул. Туугандарың аргасыздан кала берет. Туғандарың аргасыздан кала берет. Ажал жетсе о дүйнөгө кете бермей, ак кийинип жыга жатка минип кетпей, арман айтып ошондо жаш тыя албай, көздөрүңдөн жаштар агат аккан селдей. Бул турмушта ар кандай болуп калат. Ага эч жаман көңүл буруп, өзү кылган деген нерсе болбойт. Адамда ар кандай оор күндөр болуп калат. Туура жагынан түшүнүп, биздин агаларыбыз бар, анча-мынча көчөлүп калган, ичкиликке берилип, ар кандай турмуштун оорусуна түшүнүп, ошолорду Кудай буйруса бирөөсүн таап, колдон келишинче жардам көргөзүп, жакшы иш кылайлы деп турабыз. Кыргыз байкебизди таптык эле, бирок тилекке каршы азыр жок экенбиз. Келсек, өзүн азыр издеп атабыз. Мына ушул жерде жан багып күн өткөрүшөт экен түнкүсүн. Аракет кылып көрөлү Кайрат, дагы издеп байкени таап. Бул жашоо деген болбойт го дейм. 303. Так, жок. 8926 94. Эми биз деле баягы күнөөлүү инсандарбыз го. Бардыгыбыз күнөөлүү инсанбыз, бардыгыбыз күнөө кылабыз, бирок ичимдиктен алыс болуп, мындай жаман иштерден алыс болуш керек да. Мына аягы бул жаштарга да көбүнчөсү. Азыр билбей иче берет экенбиз, чегип алат экенбиз, күнөө иштер кылып алат экенбиз, бирок аягына ар бири менен жооп бере турган күн көрөт экен да. Көз кылып жаратсачы инсан. Негизи эле мындай ичимдикти таштайын деген оюңуз барбы? Ооба, мен. Кайсы жактан болот өзү? Жериңиз кайда? Мен үйгө жете албай жатам. Кайсы жактан болот Кыргызстан? Ноокаттын колго таппайынан болом. Аракет кылып кетип калганга шансы барбы? Бир жолдон кредити бар экен да. Границадан чыгарбайт. Границадан чыгарбай жатты. Биз аракет кылып көрдүк. Кайта 5 жерде иштесе кетирсек да бир мындай бир пайдага келет. Сиздин деген кредитиңиз бар турбайбы? Сизди границадан чыгарбайт турбайбы? Ооба. Чоң сумма экен айбы? 263 миң. Жок, 2 дом. Жалгыз эле алса. Өзү деле билбейт эмне алганын. Эми азыр биз делечи, баягындай чөнтөгүстө миллиондор бар адамдар эмес да, жөнөкөй эле катардагы эле, жумуштагы элечи. Мен бет. Биз бир кайсы бир жерлерine чейин кылсак кандай, может, эл жардам берип, может, жердеш чыгып калат деген сыяктуучу. Ошондой кылып туруп Кыргызстанга кетирүүгө мен бир уланып кетчү болду ушу проекттин да улантсак болуп атканбыз да. Эми бул жакта эле эмес, именно ичип кеткен эле байкелерибиз, башка деле үй бүлөлөр деле бар, канча дегенчи. Кредитин жаап берип калат, элден акча сурашта туура эмес да. Жок, мен ошондой кылайын, ошол кадамдарга чейин бардым да. Просто аялы чалып, сен менен уят кылтасың, сен адамсыңбы, айбансыңбы? Ушу просмотрлардан сен акча алып атасың, сен тез чүп келе деген ушундай сөздөр дагы андан кийин уже
жүрөктөн мындай эле чыгып кетти да экен эмесчи. Талай бекет. Siz de hazır barıp жүрүңүз. Bir sıra кай жерден сууга түшүрсө болот. Жуунтуп жүрүңүз. Кийимгече алып берип bir sıra колдон келишинче жардам кылып кетели сизге. Макул болосузбу? Göz kılıp yaratsaçı insandарды Bul dünyada diri kalgan insan barбы Dirilikte bul jaşoonun çegi жетти Bul dünyada diri jandын бары кетти Күнүң бүтсө bir күн ажал алып кетер Өз кийимин кийгизип жерге берер Ыйлап көз жаштарын тыя албай Туугандарың аргасыздан кала берер Макулбу? Туугандарың Ülkem. аргасыздан кала берер Bularga ne? Караңызчы мындай кийинип алсаңыз 1 жашынакай киши экенсиң да. Чоңдук сакалдарды алып, Ооба, чачтарды алып. Bir ичпеңиз болду, bir сураныч сизден аракет кылыңыз, bir иштегенге Bu- аракет кылып. Men mana iki inime öte razı. Болду да. Бирок эртеңнен баштап bir kapla pişti. Бүгүн баягы акыл биринчи чыкканда элечи. Баягы неожиданный болуп калды. Ушу байкага түш болуп калдырбыз да. Баягы келдик эле суразак бир байка жолугуп калды. Ушундай болуп калды эми итогучу. Көрдү ушу байкага эмне келип калды. Бирок сага да рахмат ушу чейин. Агабызды карап ушу жардам кылган кезиңе. Эми бул нерсеничи байкенин дагы уурушуп же капа болгондо болбойт да. Бул дагы оору да. Алкогол деген оору. Бул нерсени аябай туура түшүнүш керек да. Бүгүн биз монтип жашап атабыз. Может эртең бизди келечектен эмне күтүп атат, кандай турмуш, кандай сыноолор күтүп атат. Ичкиликке эч ким сын такпаш керек да. Ошон үчүн байкени да жакшы жана түшүнүп анан сага рахмат. Анан биз дагы ошо колдон келгенин кылдык да. Өзүбүз баягы кичине бир аз болсо да бир жакшы иш кылсак деп ниет кылып атып элем. Колдон келгени. Биз деле карапайым эле жөнөкөй эле жумушчу балдарбыз да. Катардагы эле мигранттар эми баягы бир бизнесмен эмеспиз, же баягы миллиондорду кармаган адамдар эмес. Жөнөкөй эле катардагы инсандарбыз. Колдон келишинче. Баштаган жумушуңуздар негизи Алла өзү жеткирди окшойт да. Көңүл түз экен да силердечи. Себеби мен бул иштер менен көптөн бери алип болуп келем. И дальше ушул тармакта барайын мен бирок өзүм жалгызмын да. Бул жакта 1-2 операторум бар, алар дагы жумушта, бошобой ушундай. Балким bundan кийинки чыгарылыштарда бул эми биз үчүн кандай лицо таанытыш же подписчик просмотр алыш эмес, чисто бул Россияда Россияда өзүбүздүн кыргыздарга бир аз колдон келген жардамыбызды берели деген ой максатта. Эми бул жерде ичип кеткендин акыры эле балким ушу Россияда мындай эми Кудай сактасын бир өлүп калышы мүмкүн да. Өлсө бул тууган уругуна да жетпей калат. Мусулманча жерге коюлбай калат. Ошол максатта биз ошолорду Кыргызстанга жеткирген. Ошол эле максат негизичи. Эми бул исламда деле келген да. Садака кылуу, садака жарыясы бар, садака купуясы бар да. Купуябызды бул өзүбүз билебиз да, айтпайбыз, көрсөтпөйбүз. Бул жарыясы да. Бул жарыя. Буну уялбаш керек, bundan тартынбаш керек. Бул ушун менен баягы может бизде идея аз да, можетчү. Буну көрүп дагы бирөөлөр бир жердештерибиз айтат да. Могул жерде мондай жердештерибиз мондолуп кыйналып атат, ошолорду келип тарткыла деп башка бирөөлөрдөн бизге сунуштар түшөт деген нерсе да. Ошол нерсе да жакшы болот атпайбы, можетчү. Биз бул жерде баягы көрсөтөм бир 5-10 миң сом жардам берип алалы деп көргөзө калыш максат эмес. Дагы бир сунуштарды күтөбүз да. Может манарынан биз билбеген кыйналып аткан жердештерибиз бар да. Может ошолордон бирөө жазып калат. Ошондой биздин кыргыз бир туугандарыбыз кайсы жерде көчөдө жүргөн болсо, ачка жүргөн болсо, ичип көчөдө жатып калган болсо, чын ушун көргөн болсо, ошо комментарийга кайсы метродо экен, кайсы адресте экен жазып койсун. Кудай буюрса жакшы идеялар чыгарып алдан көрүшөбүз деген ниеттебиз, Буюрса. Сага рахмат. Ассаламу алейкум.